31 күнү күндүзгү 5 чамасында Бишкек шаарынын ичин аралап өткөн. Аларча суусунун деңгээли көтөрүлүп, Рыскулов жана Москва көчөлөрүнүн кесилиштериндеги көпүрөлөргө муздар такалып, тоз каптай баштаган. Бүгүн кечки саат 5 чамасында Аларча дарыясындагы суу Рыскулов көчөсүндөгү көпүрөнүн жанына келип токтоп калган. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп жаткандай өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери техникалардын жардамынын аркасында муздарды алуу иштерин жүргүзүп жатат. Таң атканга чейин ушул муздарды алып, эртеңки суунун агымына даярданып жатышат. Экинчи агым демекчи, кайра күндүз суунун деңгээли көтөрүлүп калышы мүмкүн деген божомолдор бар. Атайын кызмат түнү менен музга айланган карларды ташып, кооптуу абалды жөндөөрүн билдирүүдө. Саат 2-лерде 5 көлөмү 5 кубка жакын суу келип баштады. Ал биринчи толкун деп эсептедик да. Андан кийин эле бир жарым сааттын ичинде дагы ошондой 3 толкун келди. Ар бирөөсү 8-10 куб метрге чейин. Ошол катуу суунун келгенине байланыштуу ушул жерге бүт болгон жуулган, сынган муз карлардын баары тең ушул жака жуулуп келип, ушул жака топтолуп калды. Ошол көпүрөнүн астына келип тыгылып чогулду. Бишеналиева көчөсүндөгү мынабул үйдө 1 метрден ашык суу каптап, бир заматта турак жайга суу толуп калган. Ичине кирип видеого тартууга мүмкүн болбоду. Үстү кар болгону менен алды 1 метрден ашык суу. Бул үй ижарага берилип, аялы күйөөсү гана бар болчу. Башталганда өтө кат мындай волна менен кирип келди да суу сырттан. Айнектен көрүп калып жүгүрүп чыктык. Анан огород уже көтөрүлүп өтө тез болду да. Анан уруйун караганда, по-моему, биздин иши ушул подоконникке жетти окшойт. Бүт неме ичинде буюмдар жөн эле калкып жүрдү окшойт, биз ойлодук. Анан азыр суу кайтып калды. Бул неме полдун уруйунда болуп, бирок подвал толо суу азырчы. Азыр кирип көрүп чыктым, сууну өчүрүп, мындай неме болуп. Мына мен үчөсүн балдарына жардам берип, баягы неме резиновый түк тигип көрүп чыктым. Сууну жаап, бирок дубалар жарылып, потолоктор салынат турат. Бирөө кирсе жөн эле түшүп кеткидей. Бул үйдү 2 ай мурун $50,000 сатып алган экен. Жалпы 8 соттук аянты. Кампасы жана үйү урап калуу коркунучуна кабылды. Өкмөттөн колдоо сурап жатат. Банктан кредит алып элем. Бүгүн жакшы карашо дагы квартиранттарды киргизген, ошо квартиранттардын аман калганына сүйүнүп атам. Анан мен суранарым ушу мамлекеттик структурадан ушундай кыйынчылыкта жардам беришти, бирок буга чейин биз айтып жүрдүк. Ушундай суу потогу ушундай болуп атат. Ушуга жардам берсеңер, тигине мындай десек, бир чети кайдыгерлик кылдыбы, бир жерде табигаттын ушундай ташбоор кырсыгы болду, ушундай каптап кетти. Мен ушу жогорку дистанциядагы жетекчилерден суранат элем, ушу кеткен чыгымдардын баарын төлөп берсе, жардам берсе деп. Ал эми бул үйдү суу каптап, бирок дөңсөөрөк жерде болгондуктан абал кичине жакшыраак. Суу заматта каптап, көптөп атып араң дегенде 2 саатта сууну ташып бүткөн. Мындагылар куткаруучулар жардам бербей койгонуна нааразы болушуда. Суунун деңгээли 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин созулду окшойт. Үйлөрдүн жарымынан келди да. Үйлөрдүн жарымынан 1 метрге чейин көтөрүлдү. Эч ким баары тизегиден чейин балдар түрүнүп, мол жакты неме кылышты, чакалап суудар төктүк, болбоду. Анан ошо бир жерде чогулуп отурдук. Тигил жакты ачышты келип, өздөрү МЧСтер. Ошондон кийин анан бул эшиктин алдындагы сууларды өзү сүрүп чыгардык да. Ошондо деле келбеди эч ким. Жалпысынан 5 үйдү суу каптап кеткен. Жергиликтүүлөр бийликти суук кирген эле муздарды чагып, суу ташкынын алдын алыш керек болчу деп сынгалышууда. Ал эми учурда чыгымды өзгөчө кырдаалдар министрлиги эсептеп жатат. Дагы деле болсо музду ташып бүт элек. Түндө 2-ге чейин 6.000 куб карды ташыса, эми дагы 10.000 куб кар калганы кабарланууда. Улукбек Кутманбаев, Тилек Аскатбеков, РТВ Медиа.